Кийинки тема Германиядагы фашизм. Бул темада ошол фашизм деген сөз эмне деген билгизет. Кайсы жерден чыккан жана мунун адамзатка келтирген булардын кылган баягы кордуктары, зордуктары жөнүндө бул темада ачып берүүгө аракеттенели. Фашизм деген сөз, өзү эле фашизм деген сөз. Фашизм деген сөз. Бул Европалык 20-кылымдын башында Европада пайда болгон өзүнчө бир атайын бир мамлекеттик түзүлүш формасы болуп эсептелет. Фашизм мамлекеттик түзүлүш формасы болуп эсептелет. Бул фашисттик ушул мамлекеттик түзүлүш формасы фашизм. Мына бизге белгилүү 20-кылымда ошол экинчи дүйнөлүк согуштун убагында адамзатка болуп көрбөгөндөй эң чоң кырсыктарды алып келди да бул. Ошол именно ошол Германия жана Италия ошол экинчи дүйнөлүк согуштун баштоочулары катары, күнөөкөрлөрү катары мына ушул тарыхта калды да. Бул фашизм деген сөз өзү, фашизм деген сөз 1001 жолу бул Италия тараптан чыккан термин да бул. Эң биринчи жолу 1919 жылы италиялыктар, италиялык фашисттер ошол өзүлөрүнүн алгачкы аракеттери менен ошол көчөгө чыгышып өзүнүн баягы требованияларын сурап чыгышканда алар италиялыктар тарабынан түзүлгөн уюм жана Бенито Муссолини деп атпайбы, италиялык фашисттердин башчысы. Бенито Муссолини. Мына монда турбайбы бул? Гитлердин жанында коюп. Бенито Муссолини түзгөн уюм мындай деп аталган экен да. Фашо до комбатименто. Муну эгер кыргызчалатып которо турган болсок, бул күрөштүн биримдиги деп которулат да. Биримдиги. Союз борьбы, орусча айтканда союз борьбы. Бул ушул уюмга мүчө болгон адамдарды бара-бара булар мүчөлөрүн булар фашисттер деп атай башташкан да, фашисттер. Ал эми кыймылдын өзүн фашизм деп атай башташкан. Фашизм. Мына ошентип бул фашизм деген сөз алгачкылардан болуп, эң алгачкы болуп Италия тилинен келип чыккан жана Италияда биринчи болуп фашисттер чыгышкан да. Бул эң биринчи убактарда Италиялык коомдо биринчи колдонулган дагы, андан кийин баягы Германия, немецтер тарапка өткөн дагы Германияда түзүлгөн ушуга окшогон уюмдар, өзүлөрүнүн фашисттик уюмдар өзүлөрүнүн уюмдарын улутчулдар деп атай башташкан да, улутчулдар, нацисттер. Улутчулдар деп атай башташкан дагы, ошонун негизинде алар түзүлгөн партиянын аты, Германияда түзүлгөн партиянын аты NSDAP партиясы түзүлөт да, 20-кылымдын этектеринде. Бул NSDAP партиясы ошол улутчул фашисттик маанини багытты көздөгөн өзүнчө бир чоң саясий партия болуп түзүлөт дагы. Анан өзүнүн ишмердүүлүгүн жүргүзө баштаган. Бул NSDAP партиясы бул немец социал улутчул жумушчу партиясы деп которулат да. Национал социалист Deutsch Arbeit Party деп немисче которулган. Бул фашизмдин бир топ мүнөздүү белгилери бар да. Фашизмдин бир топ мүнөздүү белгилери бар. Ал белгилердин бири бул улутчулдук жана расизм. Расизм деген расаларга каршы күрөш, расизм болуп эсептелет да. Андан ары мына бул фашизм, мына айттык, өзгөчө улутчулдук маанай. Ушул германдык фашизмде өзгөчө бир көрүнгөн да. Бул фашизмдин ушул Германияда фашисттик кыймыл башталгандан баштап алардын аракети
бийликке келүү болуп калганда, бийликке келүү болуп калган. Мына фашисттердин Германиядагы башчысы баягы Адольф Гитлердин дагы мына сүрөткө тартып койдук. Адольф Гитлердин дагы тарыхына бир аз токтоло кетсек да, бул өзү Гитлердин эч кандай билими жок болгон экен бул Гитлер. 1919 жылы согушту, жана биринчи дүйнөлүк согушка катышат дагы эфрейтор наамын алат дагы, анан баягы Мюнхенде жүрүп, ушул НСДАП деген партиянын мүчөсүнө өтөт дагы, анан бат эле аз убакыттын ичинде анан лидер болуп чыга келет дагы. Анан ошол мезгилден баштап ошол партияны жетектеп калат дагы. Анан 1925 жылы бул НСДАП партиясы менен баягы Мюнхен шаарында көтөрүлүшкө катышат дагы. Анан ошол кезде бийлик бул Гитлерди эмеге 5 жылга көтөрүлүш төңкөрүшкө катыштың деп, путчага катыштың деп 5 жылга түрмөгө кесет дагы. Ошол түрмөдө жатканда Гитлер бул фашисттердин ана башы Mein Kampf деген китебин жазат да. Менин күрөшүм. Бул китепте ошол бүт 5 пункттан турган өзүнүн улутчулдук саясатын ишке ашырууга чакырган чакырыктар менен 5 пункттан турган чоң чакырык менен ошол китебин жазат дагы. Бирок ошол 5 жыл түрмөдө отурат дагы. Андан кийин 1932 жылы Германияда парламенттик шайлоодо болуп, жанагы Рейхстагка парламенттик шайлоолор болгондо ушул Гитлердин НСДАП партиясы көп добуш алат дагы. Адольф Гитлердин жыйынтыгында 1933 жылы канцлер болуп дайындалат да, Адольф Гитлер канцлер болуп дайындалат. Андан 1900 канцлер болуп дайындалат дагы. Анан өзүнүн өкмөтүн түзөт. Ал бийликке келгенден кийин, Гитлер бийликке келгенден кийин бүт бардык жана мурунку демократиялык багытта өнүккөн бүткүл партияларды, коомдук уюмдардын баардыгын жоет дагы. Анан только бир ушул НСДАП партиясынын бийлигин Германияда орното баштайт. Бүт бардык бийлик 1934 жылы жанагы ошол Германиянын ошол кездеги президенти Гинденбург деген бар да. Гинденбург өлгөндөн кийин бүт бардык бийлик Гитлердин колуна өтөт. Анан Гитлердин колуна өткөндөн кийин Гитлер бүт бардык жанагы карательный жазалоочу отряддарды түзө баштайт дагы. Германияда диктатордук, деспоттук бийлик өкүм сүрө баштайт. Мына ошол 1933 жылдан баштап Германияда экономикадагы жаңы реформалар башталат дагы. Бүт мамлекет экономиканы эмне кыла баштайт? Өзүнүн жетекчилигине, өзүнүн контролдугуна ала баштаганда экономика мамлекеттин көзөмөлүндө өтөт. Андан кийин бул көзөмөлдөн өткөндөн кийин баардык ал мамлекет бүт баа системасына, эмгек акынын өлчөмүнө бүт баардыгына контроль жүргүзөт дагы. Анан баардык өлкөдөгү баардык жанагы ишкер адамдардын ар бирине өзүнүн жанагы именно ишине кийлигишип, ошол чоң бир тоталдык текшерүүлөрдү жүргүзө баштайт да. Андан тышкары антисемитизм деген чоң нерсе бар да. Антисемитизм бул фашисттик идеологиянын эң бир чоң куралдарынын бири болгондо, бул башкача айтканда ошол еврейлерге каршы күрөш. Бул саясаттын негизинде, бул саясат, антисемитизм саясаты Германияда ачык эле жүргөн. Ошол саясаттын негизинде Германияда жашаган баардык еврей улутундагы адамдар бүт германдык жана Германиянын гражданы боло алган эмес, граждандыктан чыгарылган. Алардын могу сол жагына жана сары жылдызчаларды тагынып, атайын жанагы
гетто деп коет да, гетто. Өзүнчө бир кварталдарда жашашканда буларга куугунтукту аябай уюштуруп, аларды истреблять эткен, баягы геноцид кылып, мына акыркы маалыматтар боюнча азыр ошол Гитлер бийликте турганда, же болбосо Экинчи дүйнөлүк согуштун убагында 6 миллиондон ашык еврей калкын бул ушул Гитлер истреблять этип, геноцид кылган да. Андан тышкары фашисттердин колунда бүткүл ошол Германиядагы радио, печать, СМИнин бүт бардыгы ушул Гитлердин колуна өткөн да. Керек болсо атайын пропаганда, үгүт, насаат министерствосу түзүлгөн да. Үгүт министерствосу, баягы башкача пропаганда министерствосу айтсак болот, түзүлүп, ошол бүт бардык Германиядагы литература, СМИ, баардык газета, журналдын баары ошол Гитлердин идеологиясын, фашизмдин идеологиясын чагылдырууга иштей баштаган да. Бүт бардык Германиянын халкы сөзсүз түрдө улутчул багытты көздөгөн уюмдарда катышып, ошолор жасаган бүт бардык иш аракеттерге активдүү катышыш керек болгон да. Германияда фашисттердин бийликке келиши Европадагы саясий экономикалык кырдаалды өзгөрткөн да. Бул Германиянын дүйнөгө үстөмдүк орнотууга умтулуусу бүткүл дүйнөдөгү тынчтыкты бир кооптондурууга алып келген да. Анан ушундай катуу темп менен даярданып отуруп, Германия 1939-жылга карата бүткүл экономикасын, өзүнүн күчүн, согуштук жактан күчүн бир жаңы бир согуштун чыгышына уже даярдап койгон эле да.